Кече 22 майдан 23-нө караган түнү Альфауз мектебинде өрт кырсыгы катталды. Тилсиз жолдо окуу жайдын 3-кабатынын 1800 чарчы метр аймагы күйүп кетти. Калган бөлүктөрү өрт өчүрүүчүлөр жана кошумча күчтөрдүн жардамында сактап калынган. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес. Маалымат өрт өчүрүү кызматына түнкү саат 12:55 түшкөн. Жеринде өрттү өчүрүүнү башкармалыктын башчысы Абдулнасир Закиров өзү жетектеп, ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында саат 2:34 өрт курчоого алынып, саат 3:31 өчүрүү иштери жыйынтыкталган. Өрт өчүүгө тартылган күч каражаттардын жардамында өрттүн башка жакка тарпоосуна саат 02:34 бөгөт коюлуп, толугу менен саат 03:34 өчүрүлүп бүткөн. Биздин ошо куткаруучулардын аракеттеринин натыйжасында ошо 3 кабаттуу Альфауз мектебинин 1-2 кабаттары, ошондой эле ага жакын жайгашкан мечит, ошондой эле дагы бир соода борбор сакталып калынган. Өрттүн кесепетинен болсо ошол аталган жеке менчик мектептин 3-кабаты, ошондой эле чатырынын болжолдуу 1800 метр квадрат аянты ошо жабыркаган. Азыркы учурда жеринде тиешелүү кароолор жүргүзүү менен өрттүн келип чыгуу себептери, ошондой эле келтирилген материал зыяндар такталууда. Альфауз мектебиндеги өрт кырсыгы иликтенет. Аталган факт Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки териштирүү башталды. Экспертизалар дайындалып, тийиштүү жарандар суракка алынганын Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан кабарланды. Комсомол айылындагы Альфауз мектебине барганыбызда жетекчилиги жааматы комментарий берүүдөн баш тартышты. ОЗ2 дагы маалымат берүүдөн карманып, имараттын сыртынан тасмага алууга гана уруксаат берилди. Ага, биз сыртынан тартып алып кете беребиз. Бизге белгилүү болгондой, бүгүн балдар окутулган жок. Учурда кырсыктан кийинки тазалоо иштери жүрүп жатканын көрүүгө болот. Ал эми өрттөн келип чыгуу себептери жана келтирилген материалдык чыгымдарды тактоо жумуштары жүрүп жатат. Бул үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Асел Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.